Таза суу таңсыктыгы Күрмөнтү айылынын жашоочуларынын көкөйүнө көк таштай эле тийген. Суу өтүүчү түтүктөр Союз мезгилинде салынгандыктан эскилиги эбак жетип, айылды таза суу менен жалпы камсыз кылуу мүмкүн болбой калган. Ошол себептен айылдыктар мал кечи өткөн арыктан суу ичүүгө аргасыз болуп келишкен. Эми минтип таза суу көйгөйүнүн чечилишин кубаныч менен күтүп жатышат. Таза суу проектиси менен санузелдер, раковиналар коюлуп атат. 2-3 жерден кол жууган мойкалар коюлуп атат. Ошонун арестондор коюлуп атат. Ошо менен мектебибизге дагы жаркыраган сонун долбоор келип түшүп атат. Бул күнү 15 октябрь таза колдор күнүнө карата аталган мектеп окуучулары арасында иш-чара оюштурулду. Бул күндү белгилөөнүн максаты колду таза кармоо, тез-тез жууп туруу адатын калыптандыруу болуп саналат. Көптөгөн инфекциялык ооруларды, паразитарлык ооруларды алдын алуу, ошо таза суу балдарга ошо бүт шарттарды түзүп, мектепте, ооруканада, үй бүлөдө, муну айылдык ден соолук комитет менен чогуу бирдикте иштейбиз. Күрмөнтү Акбулак 2 айылдагы суу системасын киргизүү боюнча Жумгал суу курулуш фирмасы тендерди утуп алып, учурда курулушу кызуу жүрүүдө. Долбоордун жалпы наркы 130 миллион сомду түзөт. Учурда суу топтоочу жай, үй чарбаларына суу бөлүнүүчү түтүктөр толугу менен коюлуп бүттү. Курулуш иштери үстүбүздөгү жылдын апрель айында башталып, 2025 жылы апрелде бүткөрүү мерчемделген. Жумуштун негизги бөлүгү 70% бүттү. Анын ичинен өзүнчө водоводдор, основной суу келчү скважинадан резервуарга, анан кийин сеттер, элге суу бөлүнүүчү турбалар, суу түтүктөрү коюлуп бүттү. Бүгүнкү күндө жумуш жүрүп атат. Долбоордун негизинде ошол бизде биякта 27 километр трасса бар. Жалпыга маалым болгондой, Акбулак айылында Союз учурунда цемент чыгаруучу завод курулуп, жумушчулар үчүн 4 кабаттуу бир үй, 2 кабаттуу 10 үй салынган. А бирок бул 2 кабаттуу үйлөргө канализациялык курулмалар жасалган эмес. Ошондуктан бул үйдүн жашоочулары үйдүн сыртына ажаткана куруп алышкан. Арис агенттиги аркылуу бул көйгөйдү чечүү жолго коюлууда. Азыркы учурда курулуш иштери Күрмөнтү айылында дээрлик аяктады. Ошол себептен кудуктардан үйлөргө чейинки суу тартуу иштери кызуу жүрүп башталды. Азыр эң четки бир көчөдө толук бүткөрүлдү. Жалпысынан ошо бардык кожолуктарга суу туташтыруу иштери аткарылгандан кийин суу эсептегичтер коюлуп, суу эсептегичтери аркылуу гана элге таза суу берилет. Бүгүнкү күнү Арист программасы Ысык Көл облусу боюнча 14 айылдын санитардык абалын жакшыртуунун үстүндө иш алып барууда. Өзүнүн жеке үй чарбасына жуунуучу жай, ажаткана курган тургундарга ар тараптуу жардам көрсөтүп, кызыктыруучу грант берүүдө. Сырткы ажаткана кургандарга $100, ички ажаткананын септиги менен салса $200, ал эми ички жана сырткы ажаткана салган үй кой-жоюндарына $300 чейин кайтарымсыз каражат берүүдө. Күрмөнтү айылынын тургуну Жаныбек Тонеев алгачкылардан болуп, бардык шарты менен жуунуучу жай жана ажаткана курду. Ошол Арис программасынын жигиттер менен байланыштык башкармадан. Анан ушундай десек келип көрүшүп, булар өзлөрүнүн кеңешин беришти, кайсы жерге саласыз, кандай кыласыз, эмне кыласыз деп. Анан айтышты, эгер жакшынакай кылып бүтүрүп берсеңер, кийин субсидия кылып $200 төлөп беребиз деп. Анан булардын берген кеңеши боюнча уулум айтып, анан баштадык, бул үйдү да баштаганбыз үстү жагын. Анан быйыл бүтүрдүк да, байылчам экөөбүзгө аябай жеңил болду, жакшы болду. Ичин көрсөк, мынакей баары тең, баары бүт шарт түзүлгөн. Биягында туалети бар, бу жерде душу бар, бу жерде кол аяк жууй турган жери бар, бу жерге кир машина орнотулат, кир жууган машина орнотулат. Бул долбоорго катышуу үчүн Дубанда 300гө жакын тургун өтүнмө менен кайрылган. Учурда 165 адам кайтарымсыз каражат алышты. Ал эми долбоорго ар бир айыл тургуну катышууга мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми талаптары эң жөнөкөй. Үйдүн документинин копиясы, жанакы түндүктөн үй бүлөлүк курамы жөнүндө справка, анан банктан эсеп чот алышат, ошону беришет, анан биз жеринде келип ошол салам деген үй бүлөгө келип кеңешибизди берип, буклеттерибизди таратып, окууларды өткөзүп, санузел мындай салынат, септик мындай казылат деген темаларда кеп кеңештерди беребиз. Андан кийин баштап салышат.
Арис өзүнүн ишин айылдык, шаардык калктын кеңири катмарынын арасында жүзөгө ашырат. Ал эми аталган долбоор Дубандын башка аймактарында дагы иш алып барууда. Айзат Анарбекова, Алтынбек Исаев, Илич Касейинов, Ысыкөл жаңылыктары.